Так, здравствуйте, уважаемые друзья, подписчики. Вот, Сейчас я сначала на кыргызском скажу, а потом буду на русском обязательно. Я извиняюсь, конечно, но давайте так. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу подписчиктер. Бир айтып кете турган нерсе, баягы Акеровдун выступлениясы, ой бүгүн деген эмеден кийин Акеровдун выступлениясына абдан мындай Акеров бизди жиндиди кылдып койду да, силер тупойсуңар деген кылып койду. Ошону деген Жолдош Акеровго, что булардын бир да документи жок, булар жөн эле голословно сүйлөп атат дегенге айтып турсуңар, бирок ошонго деген силерге жооп берейин, Жолдош Акеров. Сиз деген өзүңүздү өтө мындай чересчур бизден акылдуураак сезбей, өзүңүздү да мындай кичине этияты менен алып жүрсөңүз сураныч сизден. Сиздин билим деңгээлиңизден менин деле билим деңгээлим эч калышпайт, урматтуу Жолдош Акеров. Сиз деген эми урматтуу Жолдош Жумалиев, сиз эми ошо Акеровго абдан чоң рахмат айтып коюңуз. Биз деген жөн эле документтерди финансовый полиция берели деп атканбыз. Бизге түшкөн документтерди биз четинен эми бул документтерди действительности биз деген эми публикациялар менен беребиз да. Ошо именно Жолдош Акеровдун сүйлөгөндөн кийин биз ар бир эмени деген именно публикация катары беребиз да. Ар бир публикациясы менен публикация кылып туруп анан официально алабыз. Мына урматтуу Жолдош финансовый полициянын төрагасы Жолдош Бакиров, мен силерге барбаймын. Если желание болсо, силер оперлериңерди жибере бергиле, тергөөчүңөрдү жибере бергиле. Мен силерге деген мындай Жолдош Жумалиев боюнча мындай документтерди четинен бере берейин. Кааласаңар ошол фактылар менен иш козгой берсеңер болот. Анткени бияктан деген состав преступления деген 100% бар. Эми айткым келгени себеби бул иш деген бул 2015-жылкы болгон иш. Бул боюнча деген эч качан срок давности деген жок. Бүгүнкү күнү баягы Куранга айткан менде мынча акчамдан башка жок деген мына аз айтып коеюн. Значит, бунун баары открыто доступта бар. Анан ошол жакта доход с продажи недвижимого имущества, расположенного по адресу город Бишкек, Чолпантинская, дом 215, в сумме $900 000 США, который Джумалиев, Курманбек Джумалиев продал Z Standards деген. Ошондо деген $1 баасы 28. Ошондо эле ушуну сатып туруп, ошондо сомго айлантканда 54.232.200 сом болот экен. Октябрда сразу ошондон сатар менен эле бул деген депутат жогорку кеңеши болуптур. Эми бул маселе мындай. Мына договор купли-продажи нежилого помещения. Мынаке окуп коюңуздар. Договор купли-продажи нежилого помещения. Ошондо бул договор продажи деген 2011-жылы болуптур. 11-жылы Жумалиев Кубанычбек сатып алыптыр муну. От ОСО Металлика деген фирмадан Жолдош Жумалиев сатып алыптыр. ОСО Металликада Жолдош Жумалиев сам был учредителем. А Металлика болсо илгери муну приватизация маалында илгери алып алыптыр десе болот. Анан бирок өзүнө 2011-жылы өзүнө бул эмени бул объектини сатып алат. Бул деген Чолпонатинский көчөсүндөгү Чолпонатинский 215 деген жерде болот. Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 2011-жылы мына договор купли-продажынын негизинде сатып алды. Мынакей өзү сатып алды. Бул объекти деген $500,000 экен. 2011-жылы деген ким болуп иштеген Жолдош Жумалиев. Жолдош Жумалиев ошондо, по-моему,
эстесем, по-моему, Академия наукта, кайра Академия наукка барган, ошо Академия наукта как госслужащий болуп иштеген. Суроо, каяктан Жолдош Жумалиев мынча акча алды 2011-жылы. Декларациясын текшерип көрсөңүздөр, ошо декларацияда ошол барбы же жокпу. Андан кийин ошол эле 2014-жылы Жолдош Жумалиев буну деген на договор купли-продажы негизинде бул деген баласына оформить этет, через договор дарение берет экен. 14-жылы муну через договор дарение берет экен. 14-жылы. И ошону менен самое интересное, ошондо деген баласы Арстанал деген баласы ошол малда көрсө несовершеннолетний экен. Анан кийин ошол жакта мына договор купли-продажыда четко жазылып жүрөт, что являясь законным опекуном и действующим с предварительного согласия органа опеки и попечительства. Мыйзам чегинде мындай: любой нерсени баласынан сатса дагы кийин сатып атат да муну кытайларга, өзүнөн баласына оформить этет. Анан ошол жактан кайра сатып атат кытайларга 15-жылы сатып атат. Ошондо деген бир суроо жаралат. Мыйзам чегинде орган попечительства опеки бул деген для улучшения условий этого ребенка дейт, берилет. Только ошол согласие менен гана берилет да, кандай условия түздү, к примеру. Ошол себептен мындай 15-ке даже толбогон бала болуш керек. Ошол бала деген становится владельцем договор купли-продажы. И ошону деген мына могу жерде жазылып турат. $500,000, мына чөпө-чөп $500,000 бул Жолдош Жумалиев $500,000 буну сатат. Сатып туруп, бунун числосу мына 18-июнда бул деген ошондо 18-июнда бул объектни сатат. Бул бир. Мына договор купли-продажасы, мына технический паспорты, мына выборка за 15 год ушул имущество боюнча и бул имущество боюнча мынакей дагы 16-жылкыныкы бар, пожалуйста. Ошол кездеги официальный курстуку бул болсо экономист KG деген декларатор деген эмеден сайттан алынган, что это имущество ихнее. Анан кийин бул боюнча полностью информация бул адрес боюнча, дареги боюнча. Урматтуу Жолдош Акеров, ошону карап туруңуз, документтер мыйзам жок түрүндө жөн эле булар балтундар дегендей кылып койду. Урматтуу Жолдош Табылды Акеров, мен билбейм силердин кандай отношенияңар бар Жолдош Жумалиев менен. Бирок сиз деген адвокат болдуңуз. Кечирип коюңуз, сиз адвокат болсоңуз, менин да юридикалык билимим Кудайга шүгүр. Ошондуктан мына силерден бир да кагаз жок. Словно мына давайте второй, экинчисин көрсөтөйүн. Ошол эле 18-январдагы, мына 18-январдагы объект. Ошол эле күнү кайра эле 18-январда тоже по доверенности ошону уже бөлөк идентификационный номер кайра ошо Z стандартка сатылат. Мынакей Z стандартка сатылат. Мунусу уже $350,000 сатылат. На нотариустун эмелери бар. На полностью. Карап туруңуз, 350. Ошол эле жанында бул деген мындай заводду, ошо бир заводду илгери кандай алганын билбейм. Бирок ошолдун алып туруп, ошол жакта бир эле адресте несколько бөлүп туруп, анан четинен сатып өтүптүр да. Мына ошонун технический паспорты. Мынакей. Ошол жакта мына жазылып турат. Договор купли-продажи Жумалиев Кончбек деп атат. Бул 11-жылы опять-таки сатып алыптыр муну кайта. Жумалиев якобы сатып алыптыр, бирок бул деген Абдыпталип, анан кийин Константин Крохин дейби, ошондон алыптыр. Анан кийин аяк жүрүп туруп. Вопрос, суроо.
11 жылга чейин алты имиш, но бул имущество опять-таки баягы илгери эле эмеден өткөн немелер экен, приватизациянын маалында почему-то аягы жүрүп туруп кайра ошонго келди. Эми даже ошонго мейли ашыл жагынан карабасаңар дагы, аяк жагынан карабасаңар дагы, то тогда бир нерсени көңүл буруп коюңуздар. Кайра эле ошол эле предварительный орган опеки менен экинчиси, мына бул биягында биринчиси болсо, биягында экинчиси кайра орган опеки менен для соглашения, предварительного согласия органа опеки бул кайра переоформлять 350 миңге сатат. Мына ошондуктан мына сразу бунусу да бар, технический паспорты да бар и мамлекеттик госактысы да бар. Бул ошон үчүн Жолдош Акеров муну деген бизге тийишпей эле койсо болмок. Биз деген ушуну деген просто финполициянын сотрудниктерине кийим берели дегенбиз. Аны берген жок. Мына азыр официально заявить этип айтып атабыз. Ошон үчүн урматтуу финполициянын төрагасы, сотрудниктериңерди жиберсеңер, под роспись бул документтерди берем. Андан тышкары баягы Кочкор Атадагы базарды алып кеткен киши келип туруп сүйлөп берди. Биз деген эфир бердик анга, ошону сүйлөп берди. Ал да документтерин бүт кагаздарын даярдап берди. Бул деген бир эмени, бул один из них. Калганын потихонечку эметип атабыз, берип атабыз. Андан тышкары бүт могу жерде сүрөткө чыгарган бүт эффекттерди баарын көрсөтүп аттык да, баарын берип аттык, кагаздарды берип аттык, сүрөттөрдү чыгарып аттык. Ошолор премьер-министр болуп тургандан кийин, Жалал Абадта губернатор болуп турганда ошол историялардын баары, ошолордун баары имеет свое подтверждение. Эл сүйлөп атат, эл көрүп атат. Ошон үчүн Жолдош Табылды Акеров, сиз немножко мындай сүйлөгөндө бизди өзүңүздөн тупой көрбөңүз, сураныч. Анткени деген Кудайга шүгүр, сизден Кудайым буйрса төмөн эме өдөрөк эле болушубуз керек юридикалык жагынан да. Ошон үчүн туура эмес эмелер. Эми орусчасын айтып коеюн, эми дагы кыргызчасын айтып коеюн. Урматтуу тергөө органдары, мына бул документтерди под роспись бергенге даярбыз. Все, пожалуйста, алып кеткиле. Биякта состав преступления 100%. 100% биякта состав преступления бар. Малолетний баласыныкы, откуда были деньги, незаконное обогащение, биякта состав бар.